Кумтөр ишканасынын каржылык колдоосу менен Ысык Көл облусунда түзүлгөн Чакан Насыя компаниясынын жүгүртүүлөрү миллиард сомдон ашты. Алтын кен компаниясынын көзөмөлү аркасында иштеп жаткан финансы мекемесинин сыры эмнеде? Кийинки материалда. Туулган жери Балыкчы шаарында ишкерликти баштоодон мурун Нурбек Койгелдиев адегенде рынокто изилдеп, басымды сапатка коюуну чечкен. Жогорку атандаштыкка туруктуулук кылуу үчүн ишкер Орусиядан талапка ылайык жана кымбат баалуу жабдыктарды алып келген. Я поехал в город Златоуст за этим станком. Мен бул жабдыктар үчүн Златоуст шаарына бардым жана ал жакта 2 күн окудум. Аларды орнотуп жана чечүү, эритмени даярдоо технологиясын үйрөндүм. Андан кийин алып келип иштеп жатабыз. Ну, купил, привез, работаем. Бизнес ачууга жеке каражат жетпейт эле, ошондуктан ишкер насыя алууну туура көргөн. Анын айтымында ишкер Балыкчы шаарындагы бардык каржы мекемелерин кыдырып чыккан. Аны пайыздык чендер чоочтуп турган. Эң ылайыктуусу жылына 10–12% чейинки насыяны Балыкчы финанс Чакан кредиттик агенттигинен тапкан. По сравнению банка у нас процентная ставка низкие. Банктарга салыштырмалуу бизде пайыздык ченемдер төмөн. Ошондуктан бизде кезектер көп болууда. Учурда бизде 1,5 миң киши кезекте турат. Айына 50–60 киши жазылат. В месяц записывается 50–60 человек. Учурда Асанбековдун өндүрүшүндө 3 киши эмгектенип жатат. Өндүрүштүн кубаттуулугу күнүнө 400 даанага жакын пескоблок чыгарат. Кардарлар Балыкчы шаарынан гана эмес, коңшу Ысык Көл жана Тоң райондорунан дагы келишет. Ошондуктан ишкер кошумча жумушчуларды алууну көздөп жатат. Ошон үчүн мыякты конкуренцияда ушу качество эле. Качествосын жакшы чыгарсаң, конкуренттен кичине өйдөрөөк болосуң. Качествосын кичине бир эле кетирип койсоң, тряпочный телефондон кетет болду. Ысык Көл аймагын социалдык экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында Кумтөр 3 Чакан кредиттик мекеме ачып берген. Алар Жетөгүз, Тоң райондорунда жана Балыкчы шаарында ачылган. 13 жылдан берки ишмердүүлүгү абдан таасирдүү болуп, облуста 4000ден ашык жумушчу орундары ачылган. В течение 13 лет мы можем с уверенностью сказать, что проект устойчив. 13 жылдын ичинде бул долбоор туруктуу жана өзүн-өзү каржылоодо деп ишеничтүү айта алам. Бүгүнкү күндө биздин Чакан кредиттик агенттиктер туруктуу иштеп жатышат. Биздин Чакан кредиттик агенттиктер аркылуу жергиликтүү жашоочулар 1 миллиард сомдон ашык насыя алышкан. Тагыраак айтканда 1 миллиард 140 миллион сом берилген. 1 миллиард 140 миллионов сомов. Азыркы учурда Жетөгүз финанс агенттигинин насыя куржуну 120 миллион сомду түзөт. Бул 4-жылы Кумтөрдүн каржылык колдоосу жок эле өз алдынча иштөөгө мүмкүндүк берүүдө. Ал эми кийинки жылдан баштап Тоң финанс агенттиги автономдуу режимге өтүүгө даяр турат. Алардын насыя куржуну бүгүнкү күнгө 82 миллион сомду түздү. Ал эми 57 миллион сомдук насыя куржуну менен Балыкчы финанс агенттиги да лидерликке умтулуп келүүдө.